Өкмөт ЭАЭПтин бир дагы 18 техникалык регламентине даяр эмес. Андыктан экономика министрлигинде стандартизациялоо жана сертификациялоо улуттук агенттигин ачуу керек. Бул туурасында бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. Анын айтымында өкмөт Россия менен Казакстандан каражат күтүп жатабыз деп шылтоолоп отура бербей, Кыргыз-Россиялык Өнүгүү фондунан деле каражат алып, лабораторияларды куруп коюуга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Экономика министрлигинен стандартизациялоо жана сертификациялоо боюнча улуттук агентствону ачыш керек. Ал агентство эмне кылат? Ошол техникалык регламент боюнча өзүнчө бир агентство болуп саясат жүргүзөт. 35 техникалык регламент бар. ВТОнун 45 техникалык регламент бар. Эгерде биз ушу ишке ашырсак, биз Европага, дүйнө боюнча базарларга чыга алабыз. ВСП плюс деп ачык болду. Ошого дагы кире алабыз. Эгерде биз бул техникалык регламент боюнча ишке ашырбасак, биз ал жака да кире албайбыз. Мына Кыргыз-Орус фонду бар. Эмнеге бул ачылды? ЕАЭСтин алкагында ушул рынокко биздин мамлекетибиз ошол рынокко адаптация болуш үчүн деп биздин фонд ачылган. Ошол фонддон акча алып, мына ушул лабораторияларды куруш керек. Эч ким бизге жардам бербейт. Ойгонуш керек.